Газ баллон жарылып, 3 адам каза болду, 16 адам жабыркады. Баткенде батирге бекилип калган наристе куткарылды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашкандай, 17 ноябрда Кызылкая шаарындагы Султанов көчөсүндө жайгашкан номер 5 көп кабаттуу үйдүн батиринде эшик бекилип калып, ичинде 5 жаштагы наристе калып калган. Маалымат түшөр менен аталган даректе куткаруу иштерин жүргүзүү үчүн 3 куткаруу штатынын жардамы менен 3-кабатка чыгып, баланы аман-эсен куткарып, ата-энесине өткөрүп берди. Бишкек шаардык кеңешке 5 партия өттү. Кайсыл партия канча мандат алды? Бишкек шаардык кеңешке депутаттарды шайлоо соңуна чыгып, автоматташтырылган системанын эсеби менен 5 партия өттү. Добуштардын 95%-ын санап бүткөндөн кийинки эсеп жаңы күч Новая сила 17 мандатка ээ болду. Эмгек 12 мандат, Адилет 8 мандат, Ынтымак 8 мандат, Эл үмүтү 6 мандат. Эскерте кетсек, бүгүн Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Шаардык кеңеште жалпысынан 51 деп. Казакстанда газ баллон жарылып, 3 адам каза болду, 16 адам жабыркады. Казакстандын Акмола облусунда мурдагы мечиттин имаратында газ баллон жарылып, 3 адам каза болгонун Тенгир Ньюс агенттиги облустук өзгөчө кырдаалдар департаментине шилтеме берүү менен билдирди. Кургалжын районунун Сабынды айылында газ аба аралашмасы жарылган. Имаратта 7 газ баллон болгон. Кырсыктан 46 жаштагы эркек киши, 1982-жылы туулган аял жана 12 жаштагы бала каза болду. Алардын сөөгү урандылардын астынан табылган. Дагы 16 адам жабыркап, бардыгы Астана шаардык ооруканасына жеткирилген. Ушундай экен туугандар. Хого Кытай ашканасынын абалын көрүп мышы кыйлайт. Несахар долбоору Хого аттуу Кытай ашканасындагы санитардык абал тууралуу видео жарыялады. Анда ресторанын ичи кир абалда экени, тазалык талаптары сакталбаганы көрсөтүлгөн. Коомчулук мындай шарттарга нааразычылыгын билдирүүдө. Тиешелүү мамлекеттик органдардан бул маселеге көңүл буруу жана текшерүү жүргүзүү талаптары коюлууда. Достор, биз Хого Ош деген жерде. Анан ичинен ушундай өтөсүн карап калдыңыздар. Монтуп келе болуп, жанатан бери тартат. Ушундай экен туугандар. Азыр ошол жердебиз. Эчтин тарталып десек, киргизбей кыйнап, азыр милиция кызматкерлерин чакырып койдук. Мен Ноқат районунун ички иштер бөлүмүнүн Көкжар аймактык милиция бөлүмүнүн башчысы, милициянын майору Айпсатар уулу Тимур. Бүгүн 17 ноябрь сиздерге кайрылып жатканымдын себеби аргасыздан кайрылууга мажбур болуп жатам. Себеби Ноқат районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Өскеналиев Талгат Акылбекович 2022 жылдын март айынан келгенден баштап биринчи чогулушунда эле биз менен жетекчилик менен көрүшкөндө мен ким экенин билесиңер да, мен министрдин иниси болом, 1 айылдан болобуз. Мен айтканым айткандай болот, мен бүт маселени мен өзүм чечем деп чогулушунан баштаган. Келгенден баштап бул Талгат Акылбеков дегенде этика жок. Өздүк курамдын астында жеке жалаң сөгүнүп сүйлөйт. Өздүк курамдын астында аял кишилер дагы бар. Жалаң сөгүнүп сүйлөйт, бардыгын кемсинтип сүйлөйт, бөлүп облас аралыктарды кылып туруп бөлөт. Таласта мындай болчу, Бишкекте мындай болчу, Оштон дегесилерде мындай эмес депчи. Ошол келгенден баштап бардык кызматкерлерге налог салат ачык эле. Анын арасында мага налог салат. Келгенден бери бунун мажбурлоо кызматыны кылып жүрдүк. Акыры бунун мажбурлоо кызматыны кылбай калгандан кийин мага конкретный асылып, конкретный өзүмө Тимур кетип кал иштен. Кетпесең, мен сенин үстүңөн кылмыш ишин козготконго чейин барамын деп өзүмө ачык айтып коркутуп баштады. Бул мындайча айтканда Ноқат районунун аймагындагы 1-2 кылмышкерлерге кошулуп алган, кылмышкерлер менен дос болуп алган бул мындайча айтканда.
ошол кылмышкерлер аркылуу мен үстүмөн ар кандай арыздарды жаздырып, ар кандай жалгандарды жаап, Ноокат районунун прокурору Муратбеков, Кубаныч Жакшылыков деген прокурор экөө мен үстүмөн биригип алып, арыз түшүртүп, жалган жалалар менен. Жардамчынын прокурору түгөл прокурордун орун басары Матов Ислам Шеркулович деген экөөлөп бир кабинетте 3,5 сааттан ашык сурак кылышып, андан сырткары кабинетке алып кирип, болбогон иштер боюнча прокурор өзү Кубанычбек Жакшылыкович деген Тимур ушул арыз боюнча күнөмдү мойнуна алсаң, ишти кыскартып коебуз, болбосо иш козгойбуз деп мени ачык-чачынан коркутушууда азыркы учурда. Андан сырткары прокуратуранын арт жагына ал өтүп алып, Сүйөр деген, то есть Түгөл деген прокурордун жардамчысы ачык эле мага айтат: "Ака, сизге бир жакшылык кылайын. Биздин шеф менен силердин начальник милициялар тил бириктирип, ишти атайын кылдыртып атат окшойт. Себеби мага айтты, ушул Тимурдун делосы боюнча аягына чейин чыгар деп айтты" дейт. Эгер мен айттым дейт, прокурорго айтып, бул иш боюнча далилдер жетишсиз жок, иш козгосом эртең мен үстүмөн башыма тийип калышы мүмкүн десем, ал жагына өзүм жооп берем, ал менин ишим деп ачык эле мага прокуратуранын аркасында айтты. Кечеге күнү айтты, кечеге күнү 16 ноябрь күнү, то есть бул айткан сөздөрү биз баскан боюнча прокуратуранын өзүндө камералары бар, ошо далил болуп бере алат. Андан сырткары Талгат Акылбекович мына милицияда дагы аймактык тескөөчүлөрдү, участкойлорду мыйзамсыз 45 күн өзүнүн айтымында жеке буйрук чыгарып, роодунун стройка иштерин иштетти. Ал иштеген участкойлордун аймактары 45 күн ачык калды. Мындайча айтканда бош калды, эч ким барбай. Анан ушинтип участкойлор аймагында жок болсо, аймагында кылмыштар катталып атса, анан кийин кантип элдин ишенимин актайбыз анан. Ошентип Талгат Акылбекович только өзүнүн кызыкчылыктары үчүн өздүк курамды башка эле нукка буруп бүттү. Бүт жетекчилерди өзүнүн адамдары кылып алган, бардыгыны. Талгаттын айткандарын, кылгандарыны өзүнүн адамдары. Талгат мыйзамсыз буйрук берсе аткарбай койсоң, ал башка чужой адам сыяктуу кылып, Талгат роодун экиге бөлүп алды, свой чужой кылып. Буга чейин дагы Талгаттын үстүнөн бир канча иштер болду. Эч бир Талгат ордунан кыймылдап койгон жок. Ар бир Талгаттын үстүнөн болгон иш боюнча Талгат ишин бүтүрүп аткан өздүк курамы мактанат. Мына мен Крышан министр экени далил болду, эч ким эчтеке кыла албай койду деп. Ушул Талгат Акылбековичке урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Садыр Нурбажаевич суранам, ушул акыйкатсыздык менен иш алып барып аткан Талгат Өскеналиевди кызматынан алып, буга чара көрүп бериңиздер суранам. Себеби бул ар кандай иштерди, мыйзамсыз иштерди кылып атат.